Кудайдын чакырыгы 8 май. Кимиңерге акылмандык жетишпей жатса, баарына беришендик менен жемелебестен берген Кудайдан сурасын, ага берилет. Бирок эч шектенбестен ишеним менен сурасын. Анткени шектенген адам шамал айдаган деңиз толкунуна окшош. Мындай адам теңирден бир нерсе алам деп ойлобой эле койсун. Сизге балдарыңызды тарбиялоодо акылмандуулук керек болуп жатабы? Кызыңызды, уулуңузду тарбиялоодо акылмандуулук жетишпей жатабы? Биз акылмандуулук деп эсептеген нерсе балдарыбызга кандай таасир этип жатат? Адегенде өзүбүздүн жүрөгүбүздөн баштаганыбыз туура. Кудайга болгон мамилебиз балдарыбызга кылган мамилебизден көрүнөт. Жүрөгүбүздөн тартипсиздик, өзүмчүлдүк, ичи тарлык, уруш жаактыкты көрүп жатсак, алданбайлы. Мындай акылмандуулук Кудайдан эмес. Мындай акылмандуулук жердик табигый шайтандан келген акылмандуулук. Бир туугандар, бул чындык өтө олуттуу болгондуктан муну кыя өтүүгө мүмкүн эмес. Биз балдарыбызды кыжырдантпастан Теңирдин окутуусунда тарбиялообуз керек. Бирок ошол туура акылмандуулукка биз канткенде жетебиз. Менсиз эч нерсе кыла албайсыңар дейт Теңир. Эгерде үйдү Теңир курбаса, анда биздин аракетибиз куру бекер. Теңир шаарыбызды кайтарбаса, кароолчунун турганы куру бекер. Теңирдин жардамы болбосо, биз эч нерсе кыла албайбыз. Бизге жогорудан келген акылмандуулук керек. Жогорудан келген акылмандуулук кандай? Ыйык жазуу мындай дейт. Ал эми асмандан келген акылмандык баарынан мурун таза, андан кийин тынчтыкты сүйүүчү, момун, тил алчаак, боорукер, жакшы жемиштүү, калыс, эки жүздүү эмес. Балдарыбызды тарбиялоодо мына ушул акылмандуулук керек. Ушул акылмандуулук жакшы жемиштерди бере алат. Урматтуу ата-эне, Кудайга баардыгын тапшыра билебизби? Ооба десеңиз, эң сонун. Анткени балдар сиздин жашооңуздан Кудайга болгон тирүү ишенимди, ыйык жазууга таянып жатканыңызды көрүүлөрү керек. Кудай балдарыбызды тарбиялоодо акылмандуулук берсин.